Кара кийип отуруп жүрбөгөн. Жакшынакай жолуктары салынган, жакшынакай такыя, шөкүлө, кундуз тебетейлер болгон, элечек болгон. Мына ошолорду кийип жүрүшкөн нарт наслдерибиз бар. Эмне үчүн эле силер ушул паранжа менен никапты колдоп атасыңар? Ошол кийиш керек, динге тийишпегиле деген сөз. Деген. Мисалы үчүн мен кыргыздын эле кийимин кийбейсиңер, кыргызда эле жүрбөйсүңөр десем, үстүндө бир кыргыздын жиби жок. Муну Кытайдыкы, муну Европаныкы. Биз европалашып кеттик деп айтпай атабыз го. Тилибиз орустуку, орусташып кеттик дебейбиз го. Эми кыздарыбыз жолук салынып калды эле, арапташып кеттик дейбизби? Арапташмактан инопланетян болуп кетсек дагы, ден соолугу чың болсо, бузулбай жүрсө, эмнеге албашыбыз керек аны? Арапташтык десек эле биз ардана беребизби? Эмнеге биз арданбайбыз? Мына голубойлордун мекени болгон Американын кийимин кийип жүрөбүз дегенге эмнеге арданбайбыз? Эмнеге биз атасына эрге тиген кыздардын мамлекетинин кийимин кийип жүрөбүз деп арданбайбыз? Кана үстүңүздө бир кыргыздын кийими жок. Анан кыргызча эле кийинбейсиңерби десеңер, мен айтам, биринчи кийинбейсиңерби, элечекти оролбойсуңарбы, салбайсыңарбы, белдемчини кымтыбайсыңарбы, анан сүйлөсөңөр, мен ыйба кылбаймын, биздин байбиче го деп тебетей мылдый кылбаймынбы? Үстүңөрдө эчтеке жок, өзүңөр жылаң ачтыңар, анан кийин эптеп бир нерсе кылып жабылбаса, ону араптык болуп кетти.